баарыбызды жоктон бар кылып жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Туура жолду көрсөтүп, наандандыктан, илимсиздиктен илим жолун алып чыккан сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушундай берекелүү куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Алла Таала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикрун касира. О имандуулар, силер Алла Тааланы көп эстегиле деген аят бар. Мындайча айтканда Алла Тааланы зикир кылуу, эстөө. Бүгүн сиздер менен кыскача мына ушул темада сөз кылмакчыбыз. Башка бир аятта Алла Таала ошо чыныгы имандууларды мактап, «Ваззакирин Аллаха касира ваззакират» дейт да. Алла Тааланы көп эстеген, зикир кылган имандуу эркектер жана аялдар деп айтат. Андан кийин мына ушул зикирдин баягы чын ниет менен Алла Тааланы эстеп баардык зикирлерди кыла турган болсок, бул адамдын жан дүйнөсүнө, адамдын жүрөгүнө өтө бир тынчтыкты салат экен да. Алла Таала Кур'анда айтат: «Валлазина аману ва татмаинну кулубухум бизикрилlah, ала бизикриллахи татмаиннул кулуб» дейт. Алла Тааланы зикир кылуу менен жүрөктөр эс албайбы дейт да. Демек адамдын жан дүйнөсү эс алат экен. Кеде биздин денебизге тамак аш, суусундук керек болгон сыяктуу адамдын жан дүйнөсүнө дагы азык керек да. Мына ошол азыктардын бири бул дайыма Алла Тааланы зикир кылуу экен. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: «Ала ухбирукум би хайри амаликум азкаха» дейт. Силерге эң жакшы бир амалды айтайынбы дейт. Бул Алланын алдындагы эң жакшы амалдардан. Ва арфауха фи даражатикум. Аны аткарсаңар, Алланын алдында даражаңар бийик болот. Ва хайрун лакум мин инфaqi захаби вал фиддати. Алтын менен күмүштү кайрымдуулук кылып сарптагандан дагы не жакшы болот. Ва мин антал qaduvvakum fatadribu anaqahum. Элди, жерди, динди коргоюм деп душмандар менен урушасын, ошондон дагы жакшы дейт. Колу бала я Расулалла. О Алланын элчиси, айтыңызчы, эмне дегенде? Зикруллахи азза ва жан, пайгамбарыбыз Алла Тааланы эстөө деген экен да. Ошондон дайыма биз өзүбүздүн жашообузда, турганда, басканда Алла Тааланы эстеп турушубуз керек экен. Сахих Бухариде келет, Абу Муса Аш'ари радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: Алла Тааланы дайыма эстеген, зикир кылган менен Алла Тааланы зикир кылбай эстебегендин ортосундагы айырмачылык өлгөн адам менен тирүү адам сыяктуу дейт да. Мындайча айтканда Алла Тааланы такыр эле унутуп койсоң, зикир кылбасаң, намазын окубасаң, парздарын аткарбасаң, анда ол адам тирүү болсо дагы өлүк сыяктуу дейт да. Эч бир жакшы амалдары жок. Эртең Алла Таалага барып кайсы амалын көрсөтөт? Кайсы амалын тартуулайт? Же бейишке кире турган кайсы амалы бар? Ошондон дайыма Алла Тааланы зикир кылуу бул чыныгы момун мусулманды түз эле шарттары менен аткарган болсо, ага амал кылган болсо, бейишке алып бара турган амалдардын бири. Ошондон пайгамбар айтат: «Калиматани хафифатани алал лисан, сакилатани фил мизан, хабибатани алар рахман, субханаллахи ва бихамдих, субханаллахил азим» дейт. Пайгамбар айтат: эки сөз бар, тилге өтө жеңил дейт, айтып койсоң. Бирок кыяматтагы эсеп китеп кылган соопторду тарткан таразага оор дейт. Бирок Алла Таалага эң сүйкүмдүү сөз бул субханаллахи ва бихамдих, субханаллахил азим. Биз субханалла деп койгон сөзүбүз экен. Алланы эстеп. Субханалла дегендин мааниси улуу Алла Таала бардык кемчиликтен таза. Алла Таала аруу. Ал эч кандай макулуктарга окшобойт.
Аламды жараткан Алла Таала. Башка бир хадисте ушул маанини утурлай пайгамбарыбыз айтат: ким субханаллахи ва бихамдих, субханаллахил азим, субханаллах деп айткан болсо, гурисат лаху нахлатун фил жанна, ал адамга бейиште курма барагы тигилет дейт. Мындайча айтканда, бул дүйнөдөн биз ахиретибизди кура берет экенбиз да. Башка бир хадисте айтат го, ким Алла Таала үчүн Алла разычылык үчүн мечит курса, ошого салым кошсо дагы Алла Таала ал дүйнөдө ага бейиште үй даярдап коет дейт да. Мына ушинтип момун мусулман адам амалдарды, ибадаттарды моралдык жактан жан дүйнөсүн тазалап, ибадаттар менен адеп ахлагын оңдоп, ибадаттар менен акыл пикирин тунартып, ой жүгүртүүсүн тууралап, ушул пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашай берсе, чындыгында бул ал адамдын эң бир ийгиликке жеткенине себеп болот. Я мусулмандын чыныгы ийгиликке жетүүсү бул аркы дүйнөдө бейишке кирүүсү да. Бул дүйнө эми сыноо. Ага да чыдаш керек. Бирок шариатты да сактап жүрүш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Ала адуллука ала канзин мин кунузил хайр." Абу Муса Ашари риwayat кылат да. Пайгамбар сахабаларга айтат: "Силерге бейиштин кенинен болгон бир кенди айтайынбы?" дейт. Ооба дешкенде ла хаула ва ла куввата илля билля деди. Мисалы кенди, байлыкты, мисалы ошо алтын кен болсо, аны бул дүйнөдө канча сактасаң да боло берет экен да. Ал эми эрип кетпейт экен, чирип кетпейт экен, башка болот, башка нерсе жасай бересиң, сактай бересиң. Мындайча айтканда, сактаганга мүмкүн боло турган нерсе. Ал эми бул ла хаула ва ла куввата илля билля деген сөз бул бизге бейишибизде түбөлүк пайда бере турган, кала турган нерсе деп эсептелинет. Ошондо дайыма ла хаула ва ла куввата илля билля. Эч бир күч, эч бир абал жок, бир гана Алланын күчү бар деген сөз. Демек биз бардык кыймыл аракетибиз, ишибиз, бардыгыбыз ошо Алла Тааланын берген күч кубаты менен болот. Пайгамбардын хадисинде келет: эгер чындыгында кыяматтын азабынан сактанам десең, анда дайыма Алла Тааланы зикир кылып жүр дейт да. Пайгамбар айтат: "Ма амал адамиюн амалан", адам бир амалды аткарат, анжалаху мин азабилла. Ошол амалы кыяматтагы азаптан кутултат. Ал Алла Тааланы зикир кылуу. Ошол эле субханаллах, вальхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, намаздан кийинки тасбихтер, башка учурларда деле айтсак боло берет. Ошондон пайгамбар айтат, баягы сахабалар менен отурганда, сахабаларга айтып атат да: "Ая ажуза ахадукум", не силердин күчүңөр жетпейби дейт. Бир күндө миң соопту алышты дейт да. Ошол жерде отурганда айтканда, чындыгында сахабалар сурап, бир күндө кантип миң соопту алса болот дегенде пайгамбарыбыз: "Юсаббиху ми'а тасбих", 100 жолу тасбих айтып кой деди. 100 жолу саңа Алла Таала соопту жазат дагы, 100 катаңды Алла Таала кечирет дейт. Башка бир хадисте мындайча айтканда, адамдын денесинде 360 муун бар дейт. Ошол ар бир муунга садака бериш керек экен да. Ар бир муунга. Анан пайгамбар айтат: "Факуллу тасбихатин садака". Тасбих айтып койсоң, ошонун садакасын берген болот экенсиң. "Ва куллу тахмидатин садака", алхамдулилlah, Аллага шүгүр деп айтып койгон болсоң, ал дагы садака. "Ва куллу тахлилатин садака", ла илаха иллаллах деген сөз айттуу, бул дагы садака. "Аллаху акбар", бул дагы садака. Эми амр бил ма'руф ва нахи анил мункар. Жакшылыкка чакырып, жакшылыкка чакыруу садака, жамандыктан кайтаруу да садака дейт. Эми бир адам туруп, эртең менен күн чыккандан кийин духа намазын, чашке намазын 2 рекет окуп койгон болсо, ушулардын бардыгына жетиштүү дейт да. 2 рекет намазды окуп койгон болсоңуз, ошо Алла Таала сизге берген ошол денедеги ошончо канча муун болсо, ошонун садакасын берген болот экенбиз да. Демек бул зикир кылуу адамдын жашоосунда өтө маанилүү. Зикирди Куранда келет, аламдагы, асмандагы, жердеги жандыктардын баары зикир кылат дейт.
Kur'an'da aytat: "Tusabbihu lahu samawatu sab wal ard wa man fihin." Qarаңыз. Asmandağı, jana jerdegi ne bolбосун, бардыгы Алла Таалага тасбих айтат. "Wa in min shay'in illa wa yusabbih bihamdih." Демек, аламдагы кандай гана жандык болбосун Аллага зикир айтат. "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Бирок о адамдар менен жиндер, силер алардын тасбих айткандарын түшүнбөйсүңөр дейт. Ошондо Имам Куртуби Тафсирul Kur'an Azim деген китебин айтат, чымчыктын сайрап кетип атканы тасбих айтып атканы дейт. Жамгырдын нөшөрлөп жаап атканы тасбих айтып атканы дейт. Дарыяны шаркырап агып атканы дагы тасбих айтып атканы дейт да. Бирок биз ал маанини түшүнбөйт экенбиз. Бул аяттын негизинде бардыгы тасбих айтат дейт. Демек ошолор тасбих айтып аткандан кийин, демек адам баласы чыныгы ыймандуу мусулман көбүрөөк тасбих айтыш керек. Күндөрдүн бир күнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам чыгып, ошону жиндер түнү деп коет да, чыгып жиндер да топтолуп калат экен. Ошолорго Ар-Рахман сүрөсүн окуп бериптир. Ар-Рахман сүрөсүн, Ар-Рахман алламал Кур'ан деген сүрөнү аягына чейин окуп берди дейт да. Ошондо сахабалар да угуп турду. Жиндер алардын көзүнө көрүнбөйт, бирок Пайгамбарыбыз ошол жиндерге окуп берди. Ошондо мындай деген аят бар да: "Фаби айи алаи раббикума туказзибан." Ар эки аяттан, бир аяттан кийин ушул аят келе берет. Алла Тааланын жараткан кайсы белгисин силер жалганга чыгара аласыңар деген аят бар. Кайсы Алла Тааланын белгисин жалганга чыгара аласың? Мына тоо Алла жаратты, жалганга чыгара албайсың да. Ушинтип окуп атканда дейт, жиндер жооп берип атты дейт. Алланын бир да нематын жалган деп жокко чыгара албайбыз деп айтып атты дейт. Сахабалардын айтты, силер унчукпай эле отурасыңар. Бирок жиндер мына ушундай эмне кылып атты, жооп берип атты дейт. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир эле адамдарга эмес, жиндерге да пайгамбар болуп жиберилген экен да. Аларга дагы насааттарын айткан, Куранды окуган. Ошондон Пайгамбарыбыз айтат, хадисинде келет: "Ахаббул амали илаллах." Алла Таалага эң жакшы, эң сүйкүү амалдардын бири антамута ва лисаника ратабан би зикрилла дейт. Мындайча айтканда, бул дүйнөдөн өтүп кеткенче сенин тилиң Алланы зикир кылып турсун дейт да. Эң жакшы амал дейт. Эң жакшы амал дейт. Күндөрдүн бир күнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бул хадисти Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Бакы Мекке, Мадинадагы жупуну жашаган, колунда бир аз жок кедейлер келет дагы Пайгамбарыбызга минтип айтат да: "Я Расулаллах, захаба ахлуд дусури бил уджур" дейт. Мындайча айтканда, чыныгы акчасы барлар бардык соопту алып кетти дейт. Эми булар деле мечитте ибадат кылышат, орозо кармашат, амалдарды аткарышат. Бирок ушинтип айтып ататтар да: "Себеби ошол акчалар менен булар көбүрөөк сооптуга жетишип койду. Биз акча жок, ошол соопка жетпей жатабыз" дейт. Биз намаз окугандай деле алар деле намаз окуйт. Орозо кармасак биз менен деле орозо кармайт. Бирок алардын ашыкчалыгы зекет да берет, ажылыкка да барат дейт да. Керек болсо акчалары менен мекенди коргогонго жихадка да барат. Соода сатыктары бар дейт. Садака кылаттар, зекет береттер дейт. Ушул жагынан өтүп кетти дегенде, ошондо Пайгамбарыбыз айтат да: "Ала ухаддисукум би амрин", силерге бир нерсе айтайынбы дейт. Эгер силер ошону аткарган болсоңор, алгачкылардын дагы, кийинкилердин дагы кылганына жетесиңер. Бирок кийинкилер жетпей калышы да мүмкүн силерге. Тусаббихун, Пайгамбар айтты, тасбих айткыла деди. Субханаллах. Тухаммидун, алхамдулилла дегиле. Аллаху акбар дегиле ар бир намаздан кийин деп атат. Саласа вала саласин 33 жолу. Намаздан кийин биз тасбих тартып атпайбызбы? Пайгамбарыбыз ушуну айтып атат. Ушуну кылган болсоңор, не деген жетишкендиктерге жеттиңер дейт да. Бирок чын көңүл менен зикир кылуунун дагы өзүнүн шарты бар да. Бул ихлас менен кылыш керек.
Бұл шын көңіл менен кылыш керек. Алла Тааладан соопту үмүт кылып, жан дүйнөнү тазалайды деген мааниде. Ошондо пайгамбардын сахабасы Абу Дарда радиаллаху анху не дейт? Ликулли шайин жалаун. Ар бир нерсени тазалай турган нерсе бар. Бирок жүрөктү тазалай турган нерсе бул Алла Тааланы зикир кылуу деген экен да. Башка бир жерде айтылат, адамдын жүрөгүн дагы дат басат. Темирди дат баскан сыяктуу дейт. Биринчиси бул адамдын жүрөгүн дат басат, бастыра турган нерсе бул капилетте калуу экен. Кайдыгер болуу экен. Экинчиси күнөө иштерди аткаруу. Күнөө ишти аткаруу менен шариаттын буйруктарына, парздарга капилетте болуу менен үйүлө берет экен да. Бирок ошол нерсени эмне тазалайт десе, Алла Таалага истигфар кылуу, себеби күнөөгө истигфар кылыш керек. Анан Алла Тааланы дайыма зикир кылуу дейт. Ошол нерсе менен жан дүйнө, жүрөк тазаланат. Имам Хасан el-Басри айткан экен, таттуулукту 3 нерседе издегиле деп. Бул иман таттуулугун айтып атат да. Биринчиси пайгамбарыбыздын Билалга айткан сөзүндө дейт. Арихна бихая Билал. О Билал, азан айтчы, намазды окуп эс алалы деген экен да. Экинчиси Алланы зикир кылуу дейт. Жана биз аятта айттык, ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, Алланы зикир кылуу менен жүрөктөр эс албайбы дейт. Үчүнчүсү Куран Каримди окууда дейт. Куран окуп атканда дейт. Эгер ушул 3 нерседе таттуулукту таппасаңар, анда билгиле ал эшик силер үчүн жабык дейт да. Буга көбүрөөк аракет кылыш керек болуп калат экен. Ошондон баягы Зиннун el-Масри деген бир алым аулия өткөн. Ошол өз сөзүндө айткан экен, "Ма табати дуnya illa bi zikrihi." Бул дүйнөнүн чындыгы, жыргалы Алланы зикир кылуу менен деген экен. "Вала табатил ахира illa bi afwihi." Анан ахиреттин жыргалчылыгы Алла Тааланын өзүнүн пенделерин кечирүүсү дегендир. Канчалаган адамды кечирип бейишке киргизет. "Вала табатил janna illa bi ru'yatihi." Жаннат өзү ушундай кооз. Сүрөттөй да албайсың, тарта да албайсың. Бирок ошол жаннаттын дагы жаннатын ичиндеги жыргалчылык бул Алла Тааланын жамалын көрүү дейт да. Алла Тааланын жамалын көрүү. Мына ошол 3 нерсеге аракет кылгыла дейт. Күндөрдүн бир күнүндө ошол Хасан el-Басриге бир киши келиптир дагы арызданыптыр да. "О имам, молдеке, жамгыр жаап атат, бар жак куруп кетти" дейт экен. Не кылабыз десе, Хасан el-Басри айтыптыр, "Истигфар кылгыла. Астагфируллах" деп көп айткыла. Алла Таалага дептир. Дагы бир киши келиптир дагы өзүнүн кедейлигин арызданыптыр. Ошондой кедей болуп кеттим, ушундай болдум десе, ага дагы истигфар кыл дептир. Үчүнчүсү келиптир дагы үйлөнгөн эдем, балалуу болбой жүрөм десе, сен дагы истигфар айт дептир. Анан эгиндерибиз чыкпай жатат, эксек дагы десе, ага дагы истигфар айтыла дептир да. Ушу келгендердин баарына истигфар айт десе, айланасында отурган шакирттери, адамдар таң калыптыр дагы, сураптыр да. Бардыгын эле бир нерсени айтып атасыз го. Кандай болсун дейт да. Ошондо Хасан el-Басри айткан экен, мен муну өз оюмдан айткан жокмун. Силер Куранды окубайсыңарбы? Куранда Алла Таала мындай деп айтат. Фақулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Караңыздар, аятта айтып атат, истигфар кылгыла Роббиңерге. Алла Таала күнөөлөрдү кечирүүчү зат, күнөөлөрдү кечирет. Юрсилис сама алейкум мидрора, силерге кааласаңар жамгыр берет, суу берет. Ва юмдиткум би амвали ва банин, Алла Таала силерге балдарды, кыздарды, урпак берет. Ва яжалум жаннати ва яжалум анхара, силердин ошо багыңар дагы берет, дайра суу дагы берет дейт да. Бул ушул Курандан чыгарган жыйынтыгы да. Бизде бир маселе болуп кала турган болсо, демек биз ушундай неме кылсак болот экен. Алла Таалага отуруп, зикир кылып, кайрылып, ушундай кылсак Алла Таала өзү жардамын берет дейт.
Муса пайгамбар пайгамбарлык даватында жүрүп, эми адам да бир күн гам кылып калат экен да, ойлонуп, үй бүлөм не болду экен, ач болдубу, ток болдубу, кандай болду дегенде Алла Тааладан вахий келет экен. О Муса, она колунда Мусанын таягы болот, аса таягы. Ошо таягың менен могу ташты жар деген буйрук болот экен да. Чоң таш экен. Анан бисмилла деп жарыптыр. Жарса дагы бир бөлүгү. Аны да жар эткен. Жарса дагы бир бөлүгү. Үчүнчүсүн дагы жар дейт экен да. Үчүнчүсүн жарганда ошо таштын ортосунан бир кичинекей курт турат дейт. Курттун оозунда даны бар дейт. Анан Алла Таала ошол курт менен Мусанын ортосундагы парданы алып салды дейт. Ошол учурга ошол неменин сөзүн түшүнө тургандай кылып. Анан курт эмне деп атат дейт? Субхана ман ярани. Мени көрүп турган. Ва ясмау калами, мени угуп турган. Ва ярифу макани, кайсы жерде экенимди билип турган. Ва ярзукуни вала янсани, мага унутпай рызкыны берип турган Алла Таалага мактоолор болсун деп атат дейт да. Мындайча айтканда, Алла Таала рызкыны кепилдикке алган. Ошондо баягы Мусанын көп эле гам кыла бербешин, бирок дайыма Алла Тааланы зикир кылып, Алла Таалага таяныш керектигин айтып атат да бул жерде. Ушул курттун ушундай неме кылганын айтып атат. Таспих айтып атканын. Демек, биз зикир кылганда эмне кылышыбыз керек экен? Эң биринчи Алла Таалага ихлас менен зикир кылалы.